Ырыс Жоомартова. Мурдун чукуп алып, комментарий жазгандарды чымын чакканчалыкта көрбөйм. Буга чейин режиссер Ырыс Жоомартова Куудул Гүлжайна Атаканованыкындай унааны 7 жыл мурун айдаганын жана аныкындай унаага эркектер жетпей жүргөнүн айткан. Ал эми бул коомчулукта катуу сынга алынып, интернет колдонуучулар ага карата ар кандай пикирлерин билдирген. Буга Ырыс Жоомартова жооп кайтарып, алардын жазгандарын мен чымын чакканчалыкта көрбөйм деди. Мен негизи бул боюнча алдын ала Гүлжайнага чалгам. Гүлжайна бир хайп кылалы. Мен сени ушинтип тамашалап кошуп кетейин десем макул деген. Ага чейин эле кнопка деген хайп пайда болду. Жаман комментарий жазгандар ойлоп жатса керек. Ырыс эженин жүрөгүн оорутабыз. Ушул аял жакпайт. Ушул ооруп жатып калса экен деп. Айланып кетейин кыргыз элим. Мен өзүм психологмун. Алдымда торчо турат. Үйүндө мурунун чукуп алып комментарий жазгандарга мен чымын чакканчалыкта болбойм дейт ал. Булак Мезгил Ньюс. Анан алдын ала биз Гүлжайнага чалганбыз. Гүлжайна бир хайп кылалы. Биз сени ушинтип мен тамашалап кошуп кетейин десем макул деген. Экөөбүз анда ушуну бүткөндөн кийин экөөбүз мушташпайлыбы эже, давайте хайп кылабыз деген. Бирок мушташканга жетпей эле кнопка деген хайп пайда болду да. Эми мен элдер ойлоп атса керек, жаман комментарийлер жазгандар. Ырыс эженин жүрөгүн оорутабыз. Ушул аял жакпайт. Ушу ооруп жатып калса экен. Айланып кетейин кыргыз элим. Мен өзүм психологмун. Могу жерде сетка турат. Силердин жаман жазган комментарийиңерге мен чымын чаккандай да болбоймун. Ошондуктан алдыда мына биз азыр съемкада жүрөбүз, фитнес залга бардым, жолугушууларым болуп атат. Анан кийин бир үйүндө мурдун чукуп жаткан бир жумушу жок адамдардын жазган комментарийлерине мен чымын чаккандай да болбойм. Кыргыз ырчы кыздын түрк жигити менен өбүшкөн сүрөтү ызы чуу жаратууда. Кыргыз эстрада ырчысы Сания деген ысым менен таанымал болгон айым башка ырчылар сыяктуу эле жеке жашоосун Instagram баракчасына жазып турат. Ал жакында эле жолдошу менен ажырашканын жазып чыккан болчу. Бирок бүгүн ырчы айым жеке баракчасына түрк улутундагы мырза менен түшкөн сүрөтүн жүктөп: "Мени сүйгөн инсан ар дайым жүрөгүмдө жашасын. Мен сага турмушка чыгууга даярмын" деп жазган. Саниянын катталуучулары анын чыгармачылыгымды Туркияда улантам дегенин, бул түрк улутундагы мырза менен байланыштуу экенин айтышууда. Ал эми ырчы айым бул сүрөткө жазылган пикирлерге унчукпай котолууда. Анткени менен кыргыз ырчы кызынын түрк улутундагы жигит менен өбүшүп түшкөн сүрөтү коомчулукта жагымсыз пикирлерди жаратууда. Булак Абалкейжи сайты. Бегимай Карабаева. Мурунку жолдошуна: "Ажырашсаң көңүл оорутпай ажыраш, кечирсең сөгүнбөй кечир". Белгилүү ырчы Бегимай Карабаева өзүнүн жеке Instagram баракчасына жаңы пост жазып чыкты. "Ажырашсаң көңүл оорутпай ажыраш, кечирсең сөгүнбөй кечир, сабыр кылсаң тызылдабай сабыр кыл. Алтыным, мага чалганды токтотчу, суранам. Майрамдын алдында тынч эле оокатыбызды кылалы. Ишенген акелерим жок дейсиңби? Анда адашасың", дейт ырчы айым. Эске салсак, Бегимай Карабаева жолдошу Кубаныч мырза менен 2010-жылы баш кошуп, 2014-жылы ажырашып кеткен. Ортолорунда 2 кызы бар. Булак Аргумент КЖ. Он 5 жыл төшөктө жаткан жигит 8 мартка карата апасына укмуштуудай белек даярдады. Аялдардын эл аралык майрамына карата турмуш басылмасынын кабарчысы, Чүй облусундагы акимдердин орун басары жана айыл өкмөт башчысы болуп иштеген айымдардан ушул күнү алган өзгөчө эсте калган белектер тууралуу сурады. Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчисинин орун басары Айгүл Курманалиева 8 март күнү райондогу айымдарды куттуктоо иши менен алек болуп калабыз. Ал эми белек жөнүндө айтсам, чын ниеттен берилген белектерди ала берем. Анын арзан же кымбаты мен үчүн өтө чоң роль ойнобойт. Кыздарым өз колдору менен жасаган белектерин тапшырышат. Эсте калган белек мектепте иштеп жүргөндө берилди. Менин классымдын окуучулары мага белек беребиз деп акча чогултушуп, бир кызга өткөрүп беришет. Ал кыз дүкөнгө барып, карсканды мискеи менен чогуу сатып алат. Мектепке келе жатып, кокусунан колунан түшүрүп алат. Ошондо миске кыйшайып калыптыр. Ал кыз эч кимге айтпай, белекти балдар менен чогуу мага тапшырышат. Мен болсо балдардын шагын сындырбайын деп кабыл алып, үйгө келе жатсам белектин байланган жиби үзүлүп, колумдан түшүп кетти.
Үйгө келип ачып карасам мискей кыйшайып калыптыр. Эртеси баягы кыз алаңдап эле мени карайт. Арадан бир топ убакыт өтсө дагы баягы кыз мени тикке карай албай кызыктай эле болуп жүрдү. Көрсө ал кыз мискей тууралуу классташтарына айткандан коркуптур. Мен болсо өзүм жерге түшүрүп, балдар берген белекти бузуп алдым деп жүргөм. Кийин ал болгон окуяны айтып берип, аябай күлгөнбүз. Азыр бул окуучуларым үйлүү жайлуу, алды балалуу болушту. Ал эми каскан мискейи менен үйдө турат. Көргөн сайын эстеп күлөм. Мен Кичи Кемин айылында 1980-жылы төрөлгөм. Юнус Алиев атындагы орто мектепте окуган соң Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин филология факультетинде билим алгам. Эмгек жолумду 2002-жылы Орловка шаарындагы Кудряшев атындагы Орловка номер 1 орто мектебинде баштагам. Аталган мектепте мугалим, андан соң директордун орун басары болуп иштегем. 2011-жылы Кемин райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары болуп дайындалгам. Ошол жылдан бери ушул кызматта иштеп келем. Үй бүлөлүмүн, 2 кыздын сүйүктүү апасымын. Жолдошум Азиз Исмаилов кесиби боюнча геолог. Түтүн булатканыбызга 18 жыл болду деди. Токтобүбү Ракимбаева, Сокулук райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчисинин орун басары. 2013-2017 жылдары Крупск айыл өкмөт башчысы болуп иштеген күндөрүм эсте калган. Эл үчүн деп иштеп жүрүп, өзүмө кам көрүүгө убакыт болбой калчу. Маркум жолдошум Хусейин үй бүлөнү бийик койгон адам эле. Уулу Эрбол экөө 8 март күнү мени жана 2 кызыбызды ээрчитип алып, соода борборлоруна алып барып, каалаган нерсебизди алып берер эле. Аягында эң жакшы кафеге кирип, майрамды белгилешүбүз. Азыр тургундарга үй бүлөнү сыйлагыла деп айтып келем. Улуу кызым Эльвира менен күйөө балам Рыскелди уул кызын өстүрүп келе жатышат. Өздөрүнүн чакан бизнеси бар. Экинчи кызым жаңыл ооруканада эсепчи болуп иштейт. Жолдошу Дамир бизнес тармагында. Экөөнүн 3 жаштагы бир баласы бар. Эң кичүү уулум 7-класста окуйт. Футбол ойногонго аябай кызыгат. Сол бут менен чабуулчу. Мен аны менен сыймыктанып келем. Негизи жолдошум экөөбүз футболду жакшы көрчүбүз. Атасын тартып эң мыкты оюнчу болуп келе жатат деди. Айша Орозбекова, Ысык Ата райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчисинин орун басары. Айымдардын эң сүйүктүү белги албетте гүл эмеспи? Мен дагы жазгы майрамда гүл алганды жакшы көрөм. Жолдошумдун 5-6 жыл мурун берген белеги эсимен кетпейт. Анда ал япондордун бонсай аттуу гүлүн берген. Жолдошум Туратбек Шайлабеков экөөбүз бирге түтүн булатканыбызга 20 жыл болду. Бир уул 4 кызыбыз бар деди ал. Аида Казбекова, Аламөдөн районунун Васильевка айыл өкмөтүнүн башчысы. Элдияр аттуу балам көпкө ооруп айыккан. Ошондо 8 мартта өз колу менен белек жасап берген. Ошол эч эсимден кетпейт. Анда ал любимый маме деген медаль берген. Балам велосипедтен жыгылып, белинен баспай калган. 15 жыл оору менен күрөштүк. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, балам балдак менен басат. Жаз айында бизге белек кылып балдак менен баскан. Ушул мен үчүн эң чоң белек болгон. Эми келе жаткан 8 мартка карата 7 март күнү бизге сонун белек кылып үйлөнгөнү жатат. Ошол 7 март күнү келинди колдон алып, никесин кыябыз. Мен үчүн бул эң чоң белек. Жолдошум Таалайбек Келдибаев менен жашаганыбызга 31 жыл болду. Экөөбүз ушул Элдияр уулубузду тарбиялап өстүрдүк. Күйөөм кесиби боюнча мугалим. 24 жыл мектепте бирге эмгектенип келдик. Ал учурда жеке ишкер деди.